2024-жылдагы 3-чү элдик курултайда Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине жалпысынан 652 жарандардан кайрылуулар келип түшкөн. Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасына ылайык, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Эргешов Төрөбаев тарабынан 6 январдан баштап 4 мартка чейин бардык облустарда, ар бир айыл өкмөттөрдө, акимдер менен биргеликте ушул иш-чараларды жеринен текшерүү, жеринен ишке ашыруу максатында 3 элдик курултайдын делегаттары тарабынан жолугушуулар уюштурулду. План бекитилип, министрлик тарабынан азыркы күнгө чейин видеоконференция аркылуу, онлайн аркылуу Кыргызстандагы 40 районго 40 куратор бекитилип, ар бир ушул иш-чараларды аткаруу максатында иштер алып барылууда. Бул 659 иш-чаранын ичинен 60% ирригация тармагына тиешелүү, 30% таза суу, ичүүчү таза суу жана саркынды сууларды чыгаруу тармагына тийиштүү, калганы жайыт маселеси, минералдык жерсемиштиктерди чыгаруу, ошондой эле азык-түлүк коопсуздуктарын сактоо, жеңилдетилген насыяларды менен камсыз кылуу, асыл тукум мал чарбасы, ветеринария, үрөөнчүлүк маселелери көтөрүлгөн. Азыркы учурда министрлик тарабынан ирригация тармагында 10 декадалык жана суткалык жөнгө салуучу бассейндеринде курулуш иштери бүткөрүлүп, ишке берилди. Ошондой эле 12 объектиде курулуш иштери, 29 объектиде ремонттоо иштери бүткөрүлүп, азыркы учурда ишке берилди. Ал эми таза суу тармагынын алкагында Кыргызстан боюнча 600 айыл долбоорго камтылган. Анын ичинен азыркы күндө 24 айыл таза суу менен камсыз болду. Ошондой эле 85 айылда таза суу менен камсыз кылуу иштери аяктоо алдында турат. Элдик курултайдын делегаттары тарабынан көпчүлүк суроолор соода логистикалык борборлорду куруу жана кайра иштетүүчү ишканаларды куруу кайрылуулары келип түшкөн. Быйылкы жылы Кыргызстан өлкөбүздүн аймагында 63 кайра иштетүү ишканалары курулуп, азыркы учурга 33 кайра куруу ишканалары ишке берилди. Ал эми 30 ишкана ишке берилүү алдында турат.